Кызыл Жол айылынын тургундары союз кезиндеги эчки чарбасын таркатпай сактап келишүүдө. 2000ге жеткен эчкилердин кирешеси айылдын муктаждыктарына жарап турат. Тыбыт багытында уяң жүнү эчкилер. Булардан бир жылда бир жолу тыбыт алабыз, төл алабыз. Тыбыттарды чоң эчкилерден 350 граммдан, улактардан 180 граммдан алып, мындан түшкөн кирешелерди ушул бизде өзүнө өзү каржылоо болгондуктан чарбанын ички иштерине, анан ошо айылдын муктаждык иштерине да беребиз. Чарбада 14 кызматкер жумуш менен камсыз болгон. Негизги жумуш эчкилерге тоойт берип, жайытка чыгаруу. Маянасы аз болсо да чарбаны өнүктүрүү максатын көрүшүүдө. Атам 2000-жылдан бери иштейт. Мен 2011-жылы келгем. 10-жылы. Ошондон бери жүрөбүз да. 11 жылдан бери атам көз. Иш жакшы. Иш жоктон көрүү бар да. Жакшы эле ошо. Мал багуу жакшы эле, пайдасы жакшы да. Суу маселеси кыйыныраак да. Бул мамлекет жактан жардам болсо жакшы болот. Эчки чарбасы төлдөн жана тыбыттан киреше табат. Жүндүн арзандап кеткени бул мекемеге зыянын тийгизбей койгон жок. Мындан улам Баткен шаарына кайра иштетүүчү ишканалар курулса дешет. Муну таркатып бергенде деле болот, эч эмеси калбайт да мунунча. Андан көрө ошо кармап кайра өстүрсөк, муну биздин Баткен шартына өтө ыңгайлуу эчкилер. Муну эсиле биз булар түшкөн тыбытты өткөзө турган жер жок болгондуктан базарный ценада сатабыз, базардын аркыда. Ошол мурда жакшы алып жүргөн Кытайлардан келип, 1800-2000ге чейин. Быйылкы 2 жылдан бери кайра кылдат, жакшы өтпөй атат. Бул жаатта жергиликтүү бийлик инвесторлорду тартуу аракетин көрүп жатыптыр. Ушул жылы жүндү кайра иштетүүчү ишкана куруу башкы пландардын бири экенин шаар мэри билдирди. Жеке сектордагы инвесторлор менен сүйлөшүп атабыз. Ушуну жүндү, ушу тыбытты биринчи обработкасына иштегенге азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кудай буйрса, мына 19-жылга ушу жүндү тыбытты кайра иштете турган цехтерди дагы курабыз деген ойлорубуз бар. Учурда эчки чарбасынын жылдык кирешеси 500 миллион сомго жетет. Кайра иштетүүчү ишкана курулуп калса, чарбаны мындан ары да өнүктүрүүгө шарт жаралат. Андан сырткары мал чарбачылыгында уяң жүндүү эчки породаларын да көбөйтүүгө жол ачылат. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.